ошондой синтетикалык наркозаттарды колдонуп колго түшүп атат. А может быть лучше нам хотя бы один из видов наркотиков разрешить для совершеннолетних людей? 854 регистрация болду. Жогорку кеңеш мазактоо жана жала жабуу боюнча мыйзам долбоорун кабыл алды. Дастан Бекешев жеңил баңгизатты колдонууга уруксаат берүүнү сунуштады. УКМК Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун 22 активдүү мүчөсүн кармады. Сиздер Каганат медиа YouTube каналын көрүп жатасыздар, биз менен бирге болуңуздар. Эми интернетте бирөөнү мазактап же кемсинткендер айып пул төлөйт. Бүгүн 19 декабрда Жогорку кеңеш интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу кимдир бирөөгө жала жабууга жана мазактоого айып пул салуу боюнча мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Документти 68 депутат колдоду. Бул мыйзам жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет аркылуу кемсинтүүнү азайтууну көздөйт. Аталган мыйзам долбоору укуктук системанын алкагында адилеттүүлүктү камсыз кылуу, жалпыга маалымдоо каражаттары жана онлайн платформалар аркылуу жасалган мазактоо жана кемсинтүү учурларды азайтуу максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбооруна президент кол койсо, мазактоо жана жала жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзгөн соң сотко жөнөтөт. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат тараткан адамга 20 000 сом, андай маалыматты чыгарган медиаларга 65 000 сом айып пул салынат. Республикалык психиатрия жана наркология борборунда күчтүү таасир берген дары-дармектерди колдонгону үчүн медициналык жардам алууга 854 адам каттоодо турат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Медербек Исмаилов Жогорку кеңештин жыйынында баңгизатты жарнама кылгандарга жазаны катаалдаштыруу боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатканда айтты. Бизде ошо республика психиатрия жана наркология борборунда ошо күчтүү таасир берүүчү дары каражаттарын колдонуу байланыштуу медицина жардамды 854 регистрация болду. Ошо анын ичинен 68 14 жашка чейинки жашы жете элек өспүрүмдөр да. Бирок ар бир жыл бизде көбөйүп атат. Ошо республика борбору маалымат боюнча акыркы 1 жылда ичинде наркология дарылоого каралгандары 286 болду. 22 жыл, 23 жыл уже 380 болду да. 25% 1 жылга көбөйдү. Азыр 24 жыл бүтө элек. Биз ойлойбуз ага да ошо процентте көбөйүүгө берилет да. Регистрация көбөйүп атат азыр. Жогорку кеңештин депутаты Медербек Алиев иштеп чыккан мыйзам долбооруна ылайык баңгизатты жарнама кылгандарга айып пул салуу жазасы күчөтүлүп, абакка кесилет. Жалгыз же уюшкан топ болгонуна жараша 2 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Сиздердин назарыңыздарга сунушталып жаткан мыйзам долбоору кыргызды улут катары келечекте сактап кала турган, келечекте муунду, татыктуу ден соолугун бекем кылып сакталып калышына түздөн түз таасир эте турган мыйзам долбоору. Урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө биздин гана мамлекет эле эмес, Орто Азия мамлекеттери дагы, мурунку постсоветтик өлкө дагы, жалпы өнүккөн дүйнө жүзү дагы күчтүү оор таасир этүүчү синтетикалык баңгизаттарга жаштар болуп көрбөгөндөй кабылып жатат. Ал эми Дастан Бекешев жеңил баңгизатты колдонууга уруксаат берүүнү сунуштап, зыяндуу заттарга болгон саясатты кайра карап чыгууну айтты. Я сейчас вам одну вещь скажу, вы сейчас все будете в шоке, почему так происходит. Мы в нелегальное поле всех загоняем, нельзя, наказываем, сажаем, штрафуем. А может быть лучше нам хотя бы один из видов наркотиков разрешить для совершеннолетних людей? Легкие наркотики. Ну, тут ничего смешного на самом деле нет. Мы должны понять, что человек всегда будет запретно искать. Везде, всюду он будет искать. И найдет он. Вот сейчас здесь сказали, что в России синтетика везде распространена. Там еще как распространена. У нас вся молодежь на синтетике сидит. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ички иштер министрлиги менен биргеликте Жалал Абад облусунда Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир
диний экстремисттик уюмунун 22 активдүү мүчөсү кармалганын билдирди. УКМКнын маалыматына караганда, алар бир нече жылдан бери Жалал-Абад шаарынын тургундарынын арасында деструктивдүү идеологияны пропагандалоо, социалдык тармактарда фейк аккаунттарды түзүү, өлкөдө экстремисттик материалдарды көбөйтүү жана жайылтуу менен алектенишкен. Сиздер менен Данияр Муратбеков болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.